уборщицаларын бери тагынып жүрдүк го, жанагы отличник деген мыкты кызматкер. Ошол да жок да керек болсочу. Анан менин үйүм дайыма всегда байыма ачык болчу, көчөдө калгандар үчүн бирөөдө бош да койгон жок. Эми аттарын айтпай эле коеюн. Мен ошондо аябай сындым. Ачык айтканда аябай ызаланып, ыйлагым келип, билбейм кайсы режиссер тартып атканын эсимде жок. Ошол көзүмө момундай жаш кетип, мамлекет тарабынан мага эчтеке көңүл бөлүнгөн жок. Эл мени сүйөт, эл жакшы көрөт. Албетте. Мен эл артист деп эл берип койгон давно. Үйүм тонолду, коркутуулар болду. Ушунчалык бир рахмат айткым келет Германиядагы ушул көлүндөгү НРВде жашаган кыргыздар абдан жардам беришкен мага. Барыңарга чоң рахмат айтам. Германиядагы Мерген Тургандын ставкасы канча билип алсын, балким көрөрмандардын арасында сизди Европага тойго чакырам деп калса. 1000 евро. Алыстагы ала толуктар программасы Германия Федеративдүү Республикасынын Кöln шаарында. Бүгүнкү биздин каарман бир нече жылдардан бери ушул калаада жашап, эмгектенип, билим алып келет. Ал кыргыздын белгилүү таланттуу ырчысы Мерген Турган. Анын Европага кетиши көпчүлүк үчүн табышмак. Ошол себептен бүгүнкү эксклюзивдүү маегинде эстрада жылдызы сырларын ачып, азыркы абалы, иштери жана учурдагы кыялдары менен кенен бөлүшмөкчү. Кыргызстандан алыска кеткенге Мерген канча жыл болду негизи? Кыргызстандан алыска кеткениме 6 жыл болду. 6 жыл, быйыл 6-жыл болду. 19-жылы 16-сентябрда кеткем. Мен биринчиден Италияга бардым. Италияга жанагы Сардиния деген арал бар. Ал жерде азыр Кыргызстан, аякта кыргыздар аябай көп. Мен жакында ошол жактан келдим. Ошол жактан келип анан бобуреке чапандара кыргызча чапанды ушул чолпон деген карындашым кийгизди. О, Италиядан кийип келдиңби? Италиядан кыргызча чепен кийип келдим анан. Ошол анан биринчи ушул негизи багы аалам деле айыл, аалам айылдан башталат дегендей. Ааламга жол айылдан башталат. Ошондой бар го. Мен болсо Европага жолум ошол эки Сардиниядан, Италиядан башталган. Италияга баргам, анан аякта бир 3 айдай, 4 айдай жүрдүм. Анан эми мен творческий адаммын. Баарына жакшы аякта ушул Айнаш деген досумдун чакыруусу менен баргам. Айнашка рахмат, ушул айтып коеюн, ушул сенин немеңден Жаныбек иниме рахмат. Анан карындаштарым ушул Чолпон, Айтолкун, Мунара, дагы Толкун, дагы Айсар, Динарага дагы рахмат айтам. Эми дагы айтылбагаса таармайсыңар, ушул адамдарга чоң рахмат айтам. Себеби дегенде биринчи барганымда аябай ушул колдоо көрсөтүшкөн. Ушул керек экен да, ушул биринчи барганда аябай колдоо көрсөтүшүп, Европаны көрсөтүшүп, анан мен өзүмдө эле ойлогон эмесмин, миграция бул башкача нерсе болот экен. Анан ошол жактан келгем. Аяктан анан кийин кичине 3 айдан кийин анан мен Швейцарияга бардым. Римге келдим. Кичине баареке. Көрсө мен эмеге аралга барып алыптырмын. Анан бир досум бар, Турат досум айткандай, боореке аралдын эле Африканын эле маңдайына барып алыпсың го деп тамашалай берчи. Анан кийин кичине эле карасам ошол аралдын жанында экенмин, Африканын жанында. Анан кийин бара-бара ошол Римге келдим. Андан Римден Швейцарияга келдим. Швейцарияны карап көрдүм. Анан аякта да жакшы жашоо, бирок кичине мага эмесине көп эме келген жок. Бирок Швейцарияны жакшы көрөм. Анан ушул Германияга келип калдым. Ушул Германияга келип мага ошол жер жакты. Анан эмнеси менен жакты? Эмне үчүн Кölндү ошол жактан калып калдым. Анан бияктан эмнеси жакты десем, мындай да, эми баареке мен 1000 ойлосом 3 уктасам дагы түшүмө кирген эмес. Мен ушул Германияга, Европага келбей мына Германияга жашайм депчи. Да, мен Американы жакшы көрөм. Канада, Америка баргым келчү. Бирок 13-жылы отказ алып калгам. 13-жылы, 14-жылдарды го дейм.
Тише 15 жылбы, ушул жылдары, короче, эсимден да чыгып кетти. Атка салып калгамда тим эле барып тиги эми Американы көрүп келейин деп ойлогон болчумун. Америкага барып тиги багы эмелерди тиги тамашалап айткандай, ошол маалда өзүмдүн сүйүктүү ырчыларым Уитни Хьюстон, Майкл Джексон каза болуп калды го анан. Ошолорго Куран окутуп барам деп аябай күлдүрүп, мен эме кылсам баягы юморумду өткөн жок. Монтип карап туруп, монда ойсоктого монткен бир эмелер офицерлер экен. 130 евромду алып туруп анан өтпөй калдың деп туруп колума ыргытып койду. Мен бир кыйкырып өкүрүп кетип баратам. Эмнеге мен өтпөй калам? Ошо менен жашап өткөн. Ошо менен мен артист болсом да мындай сары куртка кийип алган болчумун. Аябай урушуп алар менен жер көрүш керек болчу, мен барышым керек болчу. Эмне америкалыктар бияка келет, биз бара албайбыз деп. Анда түшүнбөйм да. Анан ошол жерде бир момент болду да. Кетип баратсам эле байке дейм, кыргыз балдар келет атат, анан паспортум таш түшүп калыптыр. Анан карасам паспортумду бир бала көтөрүп келет атат. Эми охранниктер экен. Анан ошол күлдү. Мергем айке, Кудай кааласа баарды бир жака кетет экенсиз, мына паспортуңуз деп. Мен деп койгом, анан ошол келип эле анан карабайсыңбы? Ушул Италияга келгем, Европага келдим, анан ушул Германияга келип, Германия мага эмеси менен жакты. Бул жерде мындай айтканда бийик маданият, бийик экен. Анан билбейм, баягы адам өзүн бир эркин сезет го. Мен башка жерде өзүмдү андай сезе албай койдум. Анан мен или Кыргызстанда ушундай сезим керек эле, сезишим керек үйдөгүдөй. Анан или барган жерде ушуну коет го. Баягы сен өлкөң баягы эме эмес, жанагыдек аябай эме жер эмес, любой жер, баягы өзүңдүн эмең эмес, бир мындай айткан сөз бар го. Аз чогултуп айта албай атам, эми кыскасын айтайын. Баягы өзүңдү жакшы сезген жериң ошо сенин үйүң деп коет экен го. Ошол сыяктуу эле мен ушака келгенде бир жүрөгүм тынчып, анан өзүмө бир жагып, ушундай болуп калды. Бул Көлндү эмне үчүн тандадың да? Анан именно мен ал дагы бир чоң вопрос. Мен деле өзүм деле билбейм. Мен Көлн деген деле шаарга келип калам деп ойлогон эмесмин. Мен мисалы үчүн Берлин, мен Германияны деле жакшы айтканда, кээ бирөө аябай изучать этип келет го. Аябай монтип тандап болуп келет го. Мен болсо тандабай эле момундай эле келгенде ачык айтканда эми баареке Кудай буйруганы деп эле болот го. Ошондой эле баареке таш түшкөн жерин оор дегенде эчтеке бир ала качып келип туруп отургузуп койгон келиндер да болот го. Ошол сыяктуу эле келгем. Эчке карап элем, Көлн деген шаар деп эле келдим. Мындай окуучумун, Көлн деп анан мага баары бир болчу, айтканда эгаль деп коет немистерде. Баары бир кайсы шаарга келем, эң нечкиси жакшы бир жакшы адамдардын арасына, жакшы жерге, жакшы шаар болсо болду дечимин. Анан буйрук экен, ушу Көлнгө келип түшүп калдым. Анан мен азыр ушу сага да айткан себебим ошакта интервью аласың. Бобуреке көрдүң да, Бобуреке көпүрө, жерде дом турат, ошол жерде ошол биздин жашынакай болгон ташыбыз, ошол жерге келип мындай таш отургучтарыбыз, отурууга эс алчубыз. Ушулар деле жүрө берчүмүн. Ары басып бир ойлонуп, кээде эмнеге келдим, эмне деп, эми багы миграция оңой эмес экен да. Ал сахна эмес экен. Анан ошондо көп ырларым ушул жерден жазгам, жана Рейндин жээгинде деген ырымды ушул жерден жазгам. Чайкалып жайаган немистин дайрасы, Рейндин боюнда термелип турамын, теги жок турмушка тарынган обагым. Бу жерде эркин адамдар жашайт экен. Эркин адамдар дегенде эле эми Европа негизи эркин го өзү. Ооба. Ошондон улам тагдыр экен, ушул жерге келип жашап калдым. Оңой эмес экен. Айылда турдум 3 жыл могу жакта. Бергиш Гладбахтын тоолору бар, ошонун арасында жашадым 3 жыл. Анан кийин 3 жылдан кийин бияка келдим. Бул шаар өтө кичинекей, кооз, бул кооз бирок өтө кымбат шаар. Бул жерде оңой менен Жашоо кымбат. Жашоодон дагы квартира табылбайт оңой менен. Анан ошол 23-жылы квартира табылып, аябай ошондон бактылуу болуп көчүп келип дегендей, ошо Көлнгө Шаардык Көлндүк болбой, Германиянын айылынан Көлнгө кетип келип. Бергиш Гладбах эле тоолук болчумун. Анан келгениме 3 жыл эле, 2-3 жылга баратат, шаардык болуп калган, Көлнский болуп калганмачы. Анан өзүм азыр сыймыктанам, Көлнскиймин деп коем.
Мерген турган учурда эмне менен алектенип жүрөт кыргыздарга, бул өтө кызык да. Ай байып миллионер болуп кеттим. Жөн эле жатам. Буюрса. Эми азыркы маалда мерген турган эмне кылып жүрөт? Мерген турган мен азыр жакында эле быйылкы жыл аябай жакшы жыл болду. Кудай кааласа эми биякта эми Германиянын системасы башкараак. Ошондон той-пой көп өтпөйт. Бирок мен быйылкы жылы куда тостум. Германиядан кудалар тосулду биякта. Чолпон деген досум бар. Австрияда ошонун кудасын тостук. Биякта дагы Жапар деген бир иним бар. Ошонун кызын күйөөгө узатты. Узатты мен эми тамада болуп. Жентек той болду дагы бир сонун. Андан сырткары Словакияга барып келдим. Концерт коюп эми эгемендүүлүктү өткөрүп келдик. Ошондо Мурас деген бир жакшы эме диаспора ачылып, ошого барып келдим. Андан сырткары Сардинияга, Италияга барып келдим. Сардиния аралына барып дагы эгемендүүлүккө концерт уюштуруп, ошо концертти Жаңыл Кудайбергенова досум экөөбүз, ал ошол жакта иштейт, экөөбүз ошол жакта концерт уюштуруп, аябай жакшы нерсе болуп келди. Быйылкы мындай айтканда кыргыз үчүн кылган эмгегим жакшы болду. Демек, чыгармачылык Европада жанданып баштаган экен да. Эми быйыл жакшы, быйыл жандана баштады. Эми былтыркы жыл дагы жаман болгон жок. Былтыр буюрса ошол жерде Мурас деген Көлүндө эме бар, диаспора, ошонун жардамы менен жана Түндүк Гамбург диаспорасынын жардамы менен Гамбургка жана Көлүнгө былтыркы жылы концертин бергем. Быйылкы жылдагы жаман эмес ошондой нерсе болду. Анан ырларды жазгам, жана ушул Рейн жээгинде жүрүп жазган ырларым бар. Анан ошолорду Кудай кааласа YouTubeга багы мындай эле ырдап жазып койгом, бирок багы голос түшүрө элекмин ошол. Жанды ырдап койбойсуңбу? Мынакей Рейндин жээгинде кетип баратабыз. Сенин үнүңдү кыргызстандыктар сагынды, өзгөчө жандуу менен ырдаганыңда. Нейле анда боо ырымды ырдап коеюн. Рейндин боюндан термелип турамын, теңи жок турмушка тарынган обагым. Рейндин боюндан телмирип турамын, калыс жок турмуштан тарынып турамын. Деген ырым. Эң сонун. Мына үндө ушуну айтса болот да. Даярданбай туруп эле ырдайм деп туруп жаңыртып койдум. Мына мияктагы урматтуу телегөрүүчүлөр, аркамда турган анча-мынча бөлөк улут немистер ооздору ачылып кол чабып атышат. Анан камерадан көргөзө албай калдым, кечирим сурайм. Рахмат. Эми багы биз солдат болуп көндүк да, эми өмүр бою живой ырдап көнгөнбүз. Эртең менен тургузуп распевка кылчубуз. Саат 10-до Канат Усупов байкем отургузуп алып баарыбызды тизип алып роялдын жанынан биз да солдат болуп калдык. Түнкү саат 3-тө, 4-тө деле тамагым ооруп атат, атана мынтип атам деп эме жок болчу эле. Сразу туруп эле ырдап кетебиз. Ошондон дагы баягы илгерки негизи боло экен. Адамдардын материал жакшы, чоң, жакшы мындай бышык материалдан жасалганбыз да. Анан кийин ошентип бизди бышырган. Ошондуктан любой маалда ырчы деген солдаттар сыяктуу ырдаган жерден ырдап кетиш керек. Тамагым ооруп атат дебей. Же көңүлүм болбой атат деген. Бирок анда элчилер көп болуп атат. Азыр малдар болсо керек, азыр ошондой болсо керек, бирок биз Советтер Союзу маалында бизди ушундай үйрөткөн. Мына менин коллегаларым билет. Демек, бүгүнкү күндө Мерген Турган, Кудай буйрса, жанданып чыгармачылык менен жаңы дем менен иштеп атат десек болот экен да. Ооба, Курса досум, жаңыда обондорум турат, азыр обондорум бар. Кудай кааласа ошо обондорумду дагы ушул текст жазып, анан кийинтип, анан Кудай кааласа радиолорго бере баштайм. Ошол радиодон күтүп атат. Канат Кадыржан иниме салам айтам. Эмеден эмне эле, эме деген бар го бизде.
радио. Миң кыял. Миң кыял. Ошолду да аябай күтүп, да аябай байке салып туруңуз, ырларыңызды деп аябай ушул иниме рахмат. Кыргызстандан ушул иниме керек окшойт менин ырларым. Анан Кудай кааласа эми жакында жөнөтөм. Ушул үн түшүрүү кичине мага кичине эме болуп атат. Ошону Биякта кыйыныраак болуп атат да. Себеби? Студиядан табыш, анан бул жерде дагы үн түшүргөндөр немистердин мисалы үчүн баягы тилди түшүнбөйт да. Ошондуктан булар баягы все-таки баягы өзүбүздүн кыргыздар түшүргөн башкача болот. Эми ушул жылдын аягына чейин бүтүрсөм, кача 1-2 ырымды үнүн жаздырып жиберем деп ойлоп атам. Андан сырткары дыңкы жеңиңдин дагы образын кайрадан азыр эме вайп деп коет экен го. Ошондой кылып чыгарып, атам Кудай кааласа тиги эме турат го, дом. Ошонун жанынан дагы буюрса тартам деп жүрөм. Ошол дыңкы жеңеңер дагы жандана баштады. Эме деги Германиядагы дыңкы жеңе болот экен да. Дыңкы жеңе Европада дегенде ошондуктан дыңкы жеңем дагы. Эмнеси менен айырмаланат ошо дыңкы жеңебиз Кыргызстандагыдан? Эми баягы мүнөзү баягы эле, анан кийин мүмкүн кийимдери, анан да көргөн нерселерди бир күлдүрүп айткан бир башка нерсе болот, бирок баягы кийимин элдин баары ошо кийимин жакшы көрөт экен. Ошончо эле болот. Анан кичине эми дыңкы жеңеси кичине семирип кетти, анча-мынча, анан кичине анча-мынча кичине эме жаш эмес, кичине эме улгая баштагандагы дыңкы жеңеси. Кудайым ай, сулууларды эми түшүнүп атам, ай Кудайым ай, сулуу болуш кыйын экен. Анан сырткан эле баягы эле чыгармачыл адам деген башкача болот да, досум, өзүң билесиң. Жөн отурбайсың, кээде отуруп ыр жазсам, кээде отуруп ушул бир сагынганда, бир бук болгондо ошолор жазып калам. Обондор турат, эми Кудай кааласа аранжировка кылдырсам, эми аранжировканы бияктан деле кылдырсам болот, бирок мен баягы өзүмдүн инелерим бар да Кыргызстанда. Алар болсо баягы менин почеркимди билет, анан аларга да поддержка кичине акча түшсө да ошол инелериме түшсүн деп ошол аранжировка берип атам. Азыр бир 10 чакты ырымды жасап беришкен. Кудай кааласа эми быйыл 25-тин аягына чыкпаса дагы быйыл эмди жылдарга чейин ушул голосторду жаздырып жиберем. Анан үстүнө чыгына албайтам. Чыгынайын десем да бул жерде дагы бир система деп коет да, Германияга жумушка кирип же окуй баштаганда убактың да аз болот. Эми мен азыр эми мына окуйм, досум, жакында. Окуган эч качан кеч эмес. Кайсы университетте окуган атасың? Менин бир тууганым урушкандай, аякка мен окуган абардык менен айланып кээде уялам да эми ушул мен эле окуп атам, келип эле окуп атам, немис тилди аябай оор экен билбейм. Мен үчүн оор болуп атат, бирок мурун башында келгенде бир кулагыма бакышкача угулчу. Азыр кулагыма сонун эле угулуп калды. Сүйлөп калдыңбы? Сүйлөп калдым, сүйлөйм. Жашнакай эле сүйлөйм, кайшы айта алам, барча жакка да айта алам. Эң башкысы эмне деп айта алам. Ошол анан кийин бар экен, раматтылык атам айткандай, ал маалда баягы Кыргызстанда биздин маалда билесиңби, орусча эле го аябай. Кыргызчаны көп эме кылбайм. Орусчаны кыргызча сүйлөп атсаң, адамдын тили менен сүйлөгүлөчү дечү эле го. Ошондо раматтылык атам, папам айтчу эле да, ай, как приобрести билеты до Нарына? Можно один хлеб? Спасибо дегенди үйрөнүп алсаң эле болду дегендей. Бул жерде деле ошол барча жакка кандай кетсем болот деген сөздөрдү үйрөнүп алгам. Анан эми жакында да окуум башталат. Бул жерде дагычы өзүнчө бир эзилген көп нерселер бар. Эми баягы туристтер келип кете берет, сырттан сонун көрүнөт, бирок ар бир суктанып кете бересиң, бирок ар бир мына карасаң кандай сонун карачы. Аябай сонун кандай. Анан эми ар бир жердин өзүнүн баары түшү болот экен. Ошондуктан бул жерде ага дагы көнбөсөң болбойт. Алардын ырын ырдап, булардын да айтканын жасабасаң болбойт. Эгер ушул жерде жашап турам десең да, ошондуктан ошонун үчүн дагы тил да үйрөнүш керек экен. Демек, сөзүң аралжы кечирип кой. Демек, Германияда төлкө калган атасың, жашап калыш үчүн деп атасың да? Жашайын деп атасыңбы? Ай, эмнеси бар экен? Жашагым эле төлкө жашабайм, жок, мен баары үйгө деле кетем да. Бирок
Эми биякта азыркы малда жашаш үчүн багы документация алыш үчүн андан ары мындай буларда нормальный бир жерден жакшыраак жашап иштеш үчүн эми балдарын да келечегин коюш керек да. Балдарым да чоңоюп калды, неберелер чоңоюп келет дегендей. Эми азыр мен Кыргызстанга барганда эмнени кыйратам? Баар тең баягы нерете все захвачено, все заплачено дегендей баардык жагын ээлеп калышкан эми тамаша. Эми менде өзүм ордум бар, буюрса болор, концерт берем. Анан бир жерде бир мисалы үчүн мен 3 жолу жумушка кирдим. 3 жолу жумуштан жанагы проба сайт деп коет буларда. Сени жарым жылга сынап көрүп, анан жарым жылдан кийин андан ары. Мен 3 жолу тең өтпөй калдым да. Эмне жумуш эле? Ырдаш керек болсо да. Ырдасаң сөз өтмөксүн. Мага жыргалбайдын жумуш керек да. Аякта болсо жыргалбай эмес. Анан мен баазы бетке айтам бир нерсени. Жакпай калса мондай айтам. Ошо жагымда жакпаса керек экен. Биякта дагы мындай не коет жанагы баш ийип турсаң анан ананчы сиздики, анан сиздики, ананчы деп туруш керек. Андай мендеги характеримде жок. Макул болсом давно народный артист болуп кетпейт белем. Анан кийин ошондон улам өтпөй калып атам да, эми ачык нерсени айтып калып, мындай эмес тигиндей деп талашып, анан өзүмдүн эмеңди билбейм ушундай болду, бирок өтпөй калганыма деле сүйүнөм. Себебинде таңкы саат 4-тө 5-те турчумун. Кээдечи акыркы жумушума жыргап эле калдым, уктап эле жатам. Анан эми Кудай кааласа азыр жакында окуум башталат. Окуйм апрелге чейин, андан кийин Кудай кааласа дагы бир Кудайдын айтканы бар, дагы бир жумушуна кирем. Ошондо эми бир жерде оңой эмес. Анан эми бир жерде музыкант болуп жанагы ресторандарда ырдайын десең, андай жок. Мисалы үчүн ушуну айтайын деп, эмне үчүн ресторандарда жок? Биякта андай жок. Биякта эмне ресторан деген жок. Эми кандай десем, тойканалар бар, бирок биякта музыканттар биздикиндей иштебейт. Бизде болсо мисалы үчүн аппаратураны алып алып, мисалы үчүн Россияда, Кыргызстанда ресторанда иштей бересиң го. Бу жерде андай деген такыр жок, андай деген жок. Катуураак ырдай баштасаң, немистер ордунан туруп кетип калат. Бу жерде жөн эле кыңылдатып жанагы скрипка же рояль ойнош керек. Бирок орустар эми баягы русский язычный деп коебуз го. Өзүбүздүн баягы СНГ орустар, өзүбүз бар мындай ресторандар бар. Ал жерге барып өзүбүзчө даңкылдап жыргайбыз, бирок ошол дагы убакыт менен. Ошондой калса, ошол жагынан таба албай атам да өзүмдүн именно эмеге. Бирок жанагындай тойлор, концерттер, кыргыздар деле күндө бербейт. Бул жагынан Америка аябай жакшы дейт го. Америкага кетип калсамбы деп турам. Америкага барып келдим, көрүп келдим. Аякта деле мыйзамдар ушул сыяктуу. Ушундай экен, айырмасы жок. Ошондой окшош эле турбайбы? Америкага келген турбайсыз. Анан ошондой деп ойлоп койдум. Анан Кудай кааласа, бирок эми азыр орустардын дагы тусовкалары бар. Ошо жака чыгып атам. Ошо азыр сүйлөшүп. Купуя сыр болбосо, азыркы Германиядагы мерген тургандын ставкасы канча билип алсын, балким көрөрмандардын арасында сизди. Европага тойго чакырам деп калса. 1000 евро. 1000 евродан өйдө. Агер, конечно, өзүмдүн айланамда эле болсо, анда кичине андандыраак болот. 1000 евродан өйдө, жол кире, тамак аш, ошол дегендей. Анан жашынакай кылып мени жылдыздай кылып жашынакай кылып кайра. Эми жылдыздай кылып жылдыз элебиз го. Анда өзүмдү ылдый түшүрбөй эле коеюнчу. Ошондой да ошондой кылып берсе барабыз. 1000 евродан башталат. Жакшы. Эми баягы кыргызстандыктарга 1000 евро десе бул аябай чоң сумма көрүнүшү мүмкүн. Бирок урматтуу теле көрүүчүлөр, достор, Европада чындыгында эле 1000 евро бул биздин акчага которгондо бир 20-30 миңге айланып калышы мүмкүн. Анткени баары кымбат. Баары кымбат. Анан ойлоңуздар, бизде баягы көнүп калган илгерки мен. 1000 евро мерген турган миллионер болуп кетти деп ойлоп калышы мүмкүн дейли. Ошондой ойлогочу, миллионер болоюн. Бу жерде деле 1000 евро деген жөн эле бир айлык мындай эле ичип жегенден чыкпайт. Ошондон баягы мен аябай айткандагым ошол. Анан бирок эми тыйын санагандар бар. Бир тыйындан дүйнө тыйындан саналат дейт, нере куралат дегендей, бирок ал деле туура, бирок эми жанагы туулган күн, майрам сайрамдан өткөрүш керек да. Тырышып отура бербей, ошондуктан дагы тойлоруңарды бергиле, чакыргыла. Ооба. Мен ошончо көркүнчү чыгарып берем деп туруп мындай реклама кылып коеюнчу өзүмдө. Өтө маанилүү суроодо эмне үчүн ушинтип талаалап кеттиң да? Эмне үчүн кеттиң? Эмне жетпей кетти сага? Элдин баары тааныйт. Кудайга ушул мерген турган деген атың бар.
талантың таш жарып турган мезгилде эле баарын жыйыштырып туруп эле кетип калдым да ошо чет Досум, туура суроо бердиң. Эми баарына бул табышмак. Мен деле келгенде бир туугандарым деле түшүнбөй калды. Коллегаларым деле көбү түшүнбөй калды. Сен деле эми айтып атасың. Экөөбүз качанкы тааныш достордон. Экөөбүз жылдан инстан берки досторубуздан. Ошондой эле болду. Бир маалда эле 9 толго бир келет деп коет го. Кыргызда. Мага ошол нерсе келди окшойт. Ошол 19-жыл мен үчүн аябай бир башкача жыл болду. Анан эң биринчи себеп досум бул өзүң билесиң, азыр айтсам кайра эле ушул башталат. Мен ушуга жерин эл мени сүйөт, эл жакшы көрөт. Албетте. Мен эл артист деп эл берип койгон давно. Бирок мамлекет тарабынан мага эчтеке көңүл бөлүнгөн жок. Мамлекет тарабынан мен керек болсо бир кагазда бир айткандай төнүштө тагыла элек да. Айтканда жада калса жанагы керек болсо чычкак артисттер деле кечирип кой, эми жөн эле маданиятты тиги мененчи министрдин жанагы уборщицаларын бери тагынып жүрөт го, жанагы отличник деген Маданияттын мыкты кызматкери. Ошол да жок да керек болсочу. Анан бир карасам каңырыгым түтөдү. Ошол жылы аябай документимди даярдап алам го деп ойлодум. Канча жолу кирдим. Анан баягы мындай өткөн эми кандай бир кайсы бир солдат өз генерал болгусу келбесин. Ошол сыяктуу эле эми карасаң мен чычканда өзүмдүн баламдай болгон балдар азыр заслуженный болуп атышат. Керек болсо народный болуп атышат. Өзүмдүн теңдеш үзөңгүлөш курбуларым баары тең. Үзөңгүлөш курбуларым баары тең, бүт народный артист болушту. Эми ачык айткандачы, ким кандай, ким ырдайт баары билет. Мен билесиң эми эгер ошол Кыргызстанда 5 жылчы живой ырдаса ошонун арасында болчумун. 2-3 ырдаса ошол 3 ырчынын бирөөсү мен болчумун. Бир ырдаса 2 болсо ошонун бирөө живой ырдаган. Эми бардык жагынан деле мен топ келишкен деп деле айта алам. Анткени антип айтпасаң басмалай беришет экен, антип өзүңдү айтпасаң да болбойт. Анан эми башкалардын сынына толбосо мен өзүмдүн сынымда мындай татыктуу деле болчу убагым болчу да. Анан ала албадым, бербеди. Сатып ал деп да чыгышты. Анан мен ошого дагы аябай мындай айтканда ренжидим. Эсимде ошондо жаңы жылдык ошол жылы дагы эми бул жерде мен телевидениеда жамандагым келбейт. Аяктан радиолор, телевидение, радиолордун баарына тең мен рахмат айтам. Себеби дегенде баары эми колунан келишинче чыгарып жүрдү, бирок акыркы күндөрдө таптакыр телевидение дагы чыгарылбай калды. Жанагындай новогодний программалар болот го. Эми мурун кийин дагы бул артисттин орду бар деп чакырып мынтип турчу эле го. Ал да болбой калды. Бүт ошолорду да көрдүм. Ошонун арасынан дагы мисалы үчүн кийин телевидениеда чакырылбай калдым. Катардан калтыра баштады. Себеби дегенде атагың болбосо ошо экен. Именно кийин момундай заслугасын сурап калышты эсимде. Анан жанагындай шаардын күнүндө бир концерттер болду. Ошолордон чоң концерттен бүт кыркылып калдым. Мен мурун барчымын эми дайыма болсом дагы анда санда эми барчыбыз. Анан бул жерде мен жаштарга эме кылбайм, каршылыгым жок. Таланттуу жаштар баары жакшы, бирок ар бир нерсенин өзүнүн убагы менен келген жакшы болот го деп ойлойм да. Мисалы үчүн алар дагы бир иштеп туруп анан убага келгенде алыш керек. Анан жаштар эми алдыда бир конкурска чыгып же бир жака чыгып бир 2 ырдап келип эле анан заслуженный болуп отуруп калат экен. Анан мындай карасаң андай конкурстардын убагында эми ал конкурстарга татыктуу андан да көп болгон айыл жергелерин кыдырып жана көчкөн чычып койгон жана момунда болуп калган желелери бар. Айылдагыларды клубтар, эл барган клубтарды тазалап ошол жерге барып ырдап жанагындай жука кийимдерди кийип алып кышты жайды, ден соолукту бердик. Ошолго да барбаган баягы клубу калган эмес экен. Клубда калган жок, айтпа. Раматлык мамам айтып калчу. Айланайын, сен тиги элдер 2 айга 1 ай кетсе, сен 6 айга кетесиң, 3 айга кетесиң. Болгон жерди менен кыдырып жүрөсүң, уят эмеспи айланайын деле деп анан ошондой кылып өттүк да. Кийин энем деле айткан, Раматлык, такшым ушул сенин эмгегиң бааланбай эле калды окшойт балам. Анан мамам дагы айткан болчу, ушул көңүлүң жаккан жакка балам, сени жакшы көргөн, сени түшүнгөн, сенин творчествоңду баалаган, өзүңдү баалаган жерге кетип эле калчы балам, эмне деп. Анан ал маалда эми энем тирүү болчу, айтчу, мама мен сизди кыя албайм, каяка кетем, кете албайм иш жака десем, ой мени сенден башка да 10 балам бар деп баягы ошончу, бирок эне экен да, бирок энени кыя алчу эмес мен. Бирок кетем деген деле оюм жок болчу, ачык айтканда.
Мен наоборот өзүмдүн өлкөмдө эми өзүң билесиң мага кандай хейттер, кандай бут тосуулар бар, канча эме кылса деле болбой эле мен баягы все таки мен өзүмдү койгон адаммын, өзүмдүн ордум бар кыргыз эстрадасында. Анан ошо үйдөн деле бактылуу болуп, ошол жактан деле бир жашап, бир кандай бир сахнанын сыйын көрүп, мындай кылып жүрөм деген, бирок эми кийинки малдарда ошол болбой кетти. Анан ошондон улам эсимде ошо жылдары бир съемкага барсам, аябай шылдыңдагандай карашып, эми алар мурункулар кийинкилер билет, Мерген байке дешип багыр эки. Анан жаштар келип, сиздин заслугаңыз бар беле деп, анан ай мен эл берген заслугам бар, эл берген эл артисти деген 13-жылы концерт бергем, эл толтуруп тетиги. Эми ошондо эле берип коюшкан десем, кайра тыкылдап келип алып, сиз деген ал эл берген мындай эле ооз эки, а бизге сизге мындай документиңиз жок да, кагаз жөнүндө жок да деп, анан ой кагаз жөнүндө ал элек мындай эл бар десем, ал болбойт, байке боякты бошотуп коесузбу, азыр уже народный артисттер келип берге чечинишет деп, жаңы жылдын алдында мен ушундай бир тыкылдап ушундай нерсе болду да, мен ошондо да аябай жама болуп, ай кой десем да болбойт да, чыгып туруңуз, анан тартыласыз, бизге азыр народныйлар, заслуженный тартылыш керек деп. Мына мен ошондо аябай сындым, ачык айтканда аябай ызаланып, ыйлагым келип, билбейм кайсы режиссер тартып атканын эсимде жок. Ошол көзүмө мындай жаш кетип, өзүм жаман болуп, ошол жана жаштардын арасында ошол эме кылдым. Уят болот экенсиң, уяттан дагы жанагындай көрсө ошондой нерсеге да карашат экен, аябайчы. Бул эми багы өлгөнгө көмгөн кылды да, жаратымды басып, жаштар ошентип турса, анан кылкылдап каткырып, жаш балдар, жашылчылар жана заслуженныйлар кирип чыгып жүрүштү. Эч ким деле байкаган жок, алар даже бирөө да болушуп да койгон жок, эми аттарын айтпай эле коеюн. Анан карадым да, ошондон да ыза болуп, анан ордуман турдум да, эсимде ыйлап телевидение алдына чыгып кеткем, ошончо телевиденияга барган жокмун. Ошондон бери чыгып кеткем, ыйлаган боюнча чыгып кеткем. Анан машинага келсем, уулум отуруптур, папам эмне болду деди, мен кеттик дедим, үйгө кеттик десем, папам эмне болду, бирөө бирдеме деди, эчтеке болгон жоксу, папам эмне тартылган жок, жок эчтеке, суроо бербечи балам дедим, болду, экинчи мен келбейм бияка дедим, мен ошончо чыгып кеттим. Ошондо бир катуу сындым, ошол жылы болчу, алда болду досум. Андан сырткары үй бүлөдө дагы аябай эми бир мезгилдерде ушундай эме сенин кеткениң боюнча сөздөр чыккан. Мерген Турганбай үйүндө баласын же небереси ооруп, ошол себептен чет жакка чыгып акча тапкан иштегени кетти деп дагы маалыматтар тараган болчу. Эми ортодо мындай болду да, эми баареке бар бир адам бактылуу болуш үчүн аракет кыла бересиң го. Анан эми бактылуу болоюн деп дагы мындай айтканда семьяны дагы бир бактылуу кылайын, өзүм да эме кылайын деп бир аракет кылып, бир көп нерселер жасадым. Анан бирок кандай десем, тескеринче карызга түштүк. Ошол жылдары аябай карыз көбөйүп кетти. Эми бул дагы сыноого дейм. Эми мен аябай жүрөгүм таза. Мисалы үчүн мен ошо балдарымдын баарын бутуна коеюн, бир тооңа деле аябай жүгүрүп жардам бере берем. Тааныбаган кишиге деле жардам бере берем. Мен негизи ошону баары эле билет болуш керек, досторум баары эле билет. Мен үйүм дайыма всегда байыма ачык көчөдө калгандар үчүн, анан кийин аялдар менен урушуп кеткен же күйөөлөр менен урушуп кеткен баары менде келип жашап, мен үйүмөн айыгып, анан кийин иши монтуп алып, анан кийин иши мен барып разборка кылып аларга барып, аялым менен же күйөөсү менен жараштырып, анан кийин жаным тынчыда, ошентип анан ошондой негизи ошондой адаммын. Анан кийин ошол үй бүлөдө дагы кичине кыйналып калдык, карыз болдук. Кийин карызга аябай түшүп кеттик, ачык айтканда. Карызга түшүп кеттик. Анан туугандардын арасында, үй бүлөмдүн арасында, туугандардын арасында көп түшүнүксүздөр пайда болуп кетти. Ошол себеп да болду. Үй бүлөлүк дагы эми баарын багы ачкым келбейт. Мен үй бүлөгө келгенде көп нерсе айткым келет. Баарын жакшы көрөм, бирок ошол маалда мени үй бүлөм да түшүнбөй калды. Мен бир туугандарым да түшүнбөй койду. Ошол маалда мени жанагындай
эл да түшүнө албай койду окшойт. Эми элге айта албайм, бирок жанагындай ошол жылы айтпадым, жанагындай сахналаш баягы адамдар. Адамдар, анан жана ушул көнүп жүргөн, жылына көнүп калган жерим, өзүм телевидение, радиолорум бар. Кийин ошолор деле уже мынтип териштирип, монтеп эметип баштаганда ошо болду. Анан кийин орто жолдо мен коллегаларыма таарынбайм, конечно, эми баареке ач бала менен ток бала ойнобойт дейт. Баары тең народный болушту, куттуу болушту. Ошол маалда деле суранып деле жүрдүм. Мага жардам бергилечи. Мага да ушул эми өзүңөр алган народныйды кайдан эле алып атасыңар, мага деле алып бергилечи деп бир какой-то бир аракет кылып көрдүм. Ошондо деле мындай эми ал өзү жетип алгандан кийин баягы мындай өтө аракет деле кылышкан жок. Эми аларга мен күнөөлөбөйм. Бизде негизи ошондой, негизичи карап турсаң баягы өзү жетип алгандан кийин биринчи аябай монтет го, анан жетип алганда эми монтуп салып кетип калышат го. Мен болсо билбейм, мен эгер болсо мен аябай жардам берет элем, берип эле жүрчүмүн. Демек баягы үй бүлөдөгү баягы материалдык кыйынчылык, андан тышкары чыгармачылык, чөйрөдөгү баары бирини үстүккө босток болуп, ошонун баары биригип, туптуура айттым. ошол себептен анан ошол баары келди. Баягы өмүрүмдү жаңы бет менен ачып баштайын деп. Ошол сыяктуу болду баареке. Өзүң айткандай ошол эч жактан бир колдоо да болбой койду. Ошол маалда мындай давление болду мага. Анан кийин өзүмө ошол жылы да үйүм тонолду. Коркутуулар болду. Билбейм мен кимге жаман көрүп атканын, кимди коркутканын билбейм. Ушундай коркутуулар да болду, бирдемелер да болду. Кыскасы көп нерсе болду. Кийин милицияга деле бардым, алдар деле карабайды, эч ким карабай койду. Мондай кылсаң, мондай бир бардак болду да. Анан еще ошол баардык жагы тогуз бир келгенде, анан мен уже көтөрө албагам. Кийинки күндөрү уже карап турсам мен эле өзүм күнөөлүү, өзүм эле баарын эле өзүм күнөөлүү экенмин да. Чыгып алар мен баягы элдин менен сүйлөшүп көрсөм, мен эле күнөөлүү экенмин. Анан бир чети кайра ойлодум да, туура мунун баарын кылган өзүммүн. Баарына өзүм жооп беришим керек. Значит, мен ошонун баарын ушундай болгон дедим дагы. Анан кийин ошол маалда Америкага чалдым, досторго чалдым, издей баштадым. Анткени Бишкекте мага колдоо көрсөткөн киши болбой калды. Баары тең өзүм менен, аларга деле таарынбайм, алар деле өз жашоосу менен өзү болушту. Анан кийин достордон да бир катышканда досторум бар эле. Эми анда санда баягы жан сырымды айтып, ушундай эме кылып жүргөн. Ал досторума деле кайрылып кичине сурасам, эч кимдин иши жок. Мага эч ким эме бере албайт. Ошондон анан өзүм чечтим. Бул жерден өзүм гана чечпесең болбойт деп, анан ошол Европага жол салынды, жол чыкты. Ошол жана айтып аткан достор жардам берди. Ошол маалда Жаныбек деген эниме рахмат, ошол жардам берди. Азыр көрүп атса салам айтам. Жаныбек келип кетти Германияга. Анан Айнаш досума Италиядагы ошол достордун аркасынан келдим. Кетеримдечи, сага айтайынбы досум, бир тыйын жок десең. Элдин баарында мен Европага кетип атабыз, мына уже баары даярдап атат. Бакуштуу энем жана Жаныбек энем аябай даярдап берди. Биягы мындай Айнаш досум күтүп атат. Кетейин деп мен үй бүлөгө айттым, отурдум да сүйлөштүм. Чоң балама айттым, мени кой бер. Азыр чыгып мондай кылса болбойт. Албакшым дагы аябай жаман переживать этти. Папа кайда барасыз? Ошол мезгилде ушинтип кетип калбасаң, балким ошондон деле баягы өзүнө өмүрүнө кол салып өлүп калган жарандар да көп болуп Сен туптуура айттың, ушул экенин сен мен сезгенде айтып атасың. Мен ошону эмне беди ошондо, эгер мен кетпесем, мүмкүн ошондой да болмок. Туура эмес нерселер болуп калмак. Анткени мен өзүм чыдабай калдым да. Мурат, билесиңби? Мен негизи баареке негизи күчтүү адаммын да, бирок күчтүү адам делечи, адам да. Анан же колдогон кишиң болсо ар жагыңда, артыңда, же алдыңда колдогон киши болсо, же капталында колдогон киши болсо, только бир гана төбөдө Кудайым гана колдоду. Ошол маалда өзүң айткандай мен өзүмдү өзүм кыскасы жанагылардын баарын айтып келгенде өзүмдү сакташ үчүн мерген турганына бүгүнкү алдымда досуң кандай турат, ушундай өзүмдү сактап калыш үчүн, өзүмдүн жан дүйнөмдү сактап калыш үчүн, өзүмдүн мындай айтканда
мындай айтканда өзүмдүн ушу азыркы абалымды келечекте мисалы үчүн балдарыма керекмин, элге керекмин, чыгармачылыкка керекмин, менден дагы көп нерсе алса болот. Ошондуктан ошол маалда мен кетишим керек болуп калды. Ошондо ушул чечтим дагы, анан бир гана чечип туруп, анан баарын токтотуп, анан Европага чыкканга Аргасыз. аргасыз дейби, Европага чыкканга аргасыз болдум. Болбосо бүгүнкү күндө өзүң айткандай башкача бир нерсе кандай болот эле? Кандай болот эле? Чоң мындай суроо жаралат да. Анан бекеринен урматтуу эле көрүүчүлөр, мерген дагы мен ушул Рейн Дарыянын жээгине алып келген жок да. Кел атканда бир сөздөрдү айтканда кое туруң, мен ушул жөнүндө интервью болуп атканда айтам деген да. Ушул жерге келип муңуңду айтып, өзүңдүн ичиндеги жарылып ыйлаган күндөрүң болгон экен, ушул жерде. Ушул жерде мына могу таш үстөл деп коем, ушул анан көрсөтүп койсуң. Мына суу Рейн турат, ушуга айтчымын. Ушул келип жарамды айыктырган ушул жер. Анан мен ойлочумун, эмнеге келдим бияка? Жүрө бербейт белем. Сооп болот мага деп да айткан күндөрүм көп болду. Бирок ошол ситуацияга, ошол эки кырдаалга рахмат айтам. Бир кырдаал болсо болбойт экен. Эгер ошол кырдаал болсо мен Европага кетпейт болчумун. Бүгүнкүдөй мисалы үчүн жер жүзүн кыдырбайт болчумун. Кудайга шүгүр, мына азыр Карыстан деле чыктык, кутулдук. Кудайга шүгүр, баары эле болду. Азыр чоң балам Москвада жашынакай семьясы менен жашап иштеп жүрөт. Тиги кичинекей балам мына Алматыда жашынакай болгон, окуусун окуп жүрөт. Демек, баары жакшы болду. Баарынан өтүп турсуң. Баарынан өттү да. Анан жанагы айтты, унутпаганда айтпайын. Ошол жерде акчам жок калтырып атпайынбы? Ошол маалда кетерде мен элден сурап атып эсим болуп калды. Анан мен баягы сурачу кишиден сурадым, анан кийин ошо угуп туруп деле жанагы мен мындай адаммын да, мындай сразу мынтип албайм да, мындай намек менен алыстан айтсам деле эч ким түшүнбөйт. Ушундай болот эле, кичине акча болсо деп эч ким мунчукпайт, баары тең элечи. Ооба деп коюп эле, анан жана коёнун сүрөтүн тартып коюп эле, анан кийин эле сервисти карап аткан боюнча жок болуп кетишет. Ошондо отурганда мен акылдуулугум деп айтып коеюн эми, бул бир жерде сарамжалдылык го дейм. Мен жолдон келатканда көчөдө буроо жатса да алып туруп чөнтөккө салып коем да, же бул деген оокат да деп мынтип коем. Ошол маалда мен 5 токтум бар эле. 5 токтумду катып койгон элем. Мен жана Карыска малдын баарын саттык го, бүт саттык. Малдын баарын сатып, анан короче өзүбүз эле калганбыз. Анан ошол маалда анан ойлонуп ошо 5 токтум калган. Анан ушуну эми балдарыма тукум кылып ар жанагы, мен короом жакшы, бирок мал баксам аябай ушундук Мергенбай деген бай болуп керек негизи. Арчы иште. Анан ошол бир бактырчумун, бир чечен балага рахмат, ошол энеме азыр салам айтып коеюн. Эмеде турат, Күнтууда турат. Анан ошо энеме барып, анан айттым, анан отурбай, менде 5 токту бар да, ошону сатсам канча болот экен? 6 токту, 1 токтумду неберем төрөлгөндө сойгом. Айхан неберем, экинчи неберем төрөлгөндө сойгом. Анан ошол 5 токтуну сатпадым. Ошол балага түшүндүрсөм, Кудайдан берет экен. Бир аябай сурандым да, Кудай алдың, жолум аччы, мен көп эле алдыгы адамдарга жардам берчү элем, мага бир жардам берип койчу. Мен уже кетиш керек болуп атат. Тиякта күтүп атышат, бирок билет алдыңызбы десе мен жооп бере албайм. Ооба деп ушундай бир туңгуюкка түшүп калдык да ошол маалда. Эч кимге айткым келбейт. Айтат Мемел кылам. Анан эми достордон деле анча-мынча жардамдарды алгам, эми кайра элеме кыла бербейсиң да. Анан ошондон сатып, анан Италияны көздөй. Анан 5 токту. 5 токтумду саттым, жашынакай алды, менин короодо койлорун жакшы көрчү ошол бала. Анан ошол 5 токтунун акчасы менен мен Европага келдим. Ошентип 6 жылдан бери жашап жүрөсүң. Ооба, бул да аябай жакшы неме да. Мен кээде күлдүрүп калам. Неменен келсе, ой 5 токтумду сатып келгем деп, жансыгындай 5 токтумду сатып, анан келгем, анан бүгүнкү күндө жалет этпейм, өкүнбөйм. Өкүнгөн күндөрүм да болгон. Жана өзүң айткандай, мына ушул жерге туруп, ушул жакта жүрүп эле жүрөтүм, кээде ыйлачымын, кээде ойлончумун. Түнгү кирген жеринде отуруп жүрчүмүн ушул жерде. Анда айылда жашачумун, биякта Бергишларбак деген жер бар, биякта тоонун арасында жашадым. Тоолукмун да, анан баары бир болбойт экен да, суусу таза-мынчы. Анан ошол жерде бир сырларым калган. Анан бүгүн да сен келатат дегенде, ошол жерге келип, ошол жерден сүйлөшөлүк дедикпи. Анан мына мен ошол турмуштан бир жараланып, бир сынып,
анан кайрадан Жанданып? жанданып мындай тиселеп калган жермен кайра ошол жерде тисеммен кайра туруп ушул жерден туруп кеттим. Эми Кудай кааласа азыр жакшымын. Кыскасы досум ошондой ситуация менен келгем. Анан дагы мен мындай жер шарын кыдыргым келчү. Анан карасам 50ге келдим. 51ге келгенде мен эмне көрдүм? Мен эчтеке көргөн жок. Ошол сахна, гастроль үй, той, башка мен эч жака өзүм ушунча бир патриот окшойм. Ошо Кыргызстандан чыккым келбей, жабышып алып эле убагында да көп нерсе болгон. Бирок ошого карабай жүрдүм. Алысыраак барып келсем Казакстанга барып келдим, билесиңер, бир 10 жыл иштеп келдим, барып келдим. Анан Россияга кичине баргам. Анан бирок өзүмдүн дагы ошол ойлодум, кыялымды дагы бир орнотайын деп, дүйнөсүн көрөм деп, анан чыгып кеттим. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, Европанын почти что баарын дебейин, но көп жерин көрүп койдум. Жер кыдырып жүрөм. Анан мен дагы мен мындай кеңеш берет элем да. Өзүңдү мындай жакшы сезбей атсаң, саякаттагыла, элге чыккыла. Жер элди көргөндө бир башкача бир жан дүйнөң ачылат. Менин Кыргызстанда канча оор эмелерим, мындай айтканда абалдарым ушул эки жер кыдыргандай, жерди башка элди көргөндө, жер кыдырганда баары кетти. Бүгүнкү күндө абдан сонун, анан элдин дагы, өзүң элдин дагы баалуулугун баалайсың. Мен баалап жүрчүмүн, бирок биздин элдей, биздин жердей жер эл жок. Анан абасы, тамагы, эми айтагыр. Анан пейил, Кыргыздын пейили сонун. Мерген, негизи бул биз турган Кöln калаасында кыргыздар барбы, көппү? Эмне менен алектенишет, анан жалпы ынтымагыңыздар жөнүндө маалымат берсеңиз. Бул Кölндө кыргыз көп, азыр аябай көп келип атат. Жаштар аябай көп келип атат. Анан мурунтан бери келип жүргөндөр да бар. Оба эми ынтымагыбыз деле бар, бирок эми мындай айтканда кыргыз көп, бирок кыргыз билесиңер да өзүнчө 10дон чымадан 5ден 2ден жалгыздын да жүрүшөт. Ынтымагыбыз эми кандай десем өтө деп да айта албайм, аябай жакшы деп да айта албайм. Эми арасында жакшы мындай интеграция болгон жакшы адамдар бар. Жакшы адамдар бар жерде жакшы да. Адамдар андайлар бар. Анан кээ бир жерлери бар, ошо шаар бияка келип алып эле кичине чөнтөгүн акча түшкөндөн кийин же өзүнүн билимине чиленип, билимдүү болсо дагы бир базардын үрүнүнөн ылдый түшүп кеткендер да толтура. Андайлар да көп. Анан кийин көрүп атабыз, андайлардан көрдүк көп нерседен. Эми багыраки көрөт экенсиң, сыртта жүргөндө адамды сырттан тааныйт экенсиң. Анан андай адамдарды көп жолуктурдум. Таң калдым аябай. Алардын баарын эми конечно аман болсун деп кой бердик. Атак мындай карасаң, арасы жалпысынан бир ынтымактуусуңар. Ынтымактуу барбыз. Майрамдар, кандай бир Ноорустарды тозуп турасыңар, эгемендүүлүк майрамын эси. Ооба, анда бир эсти башты жакшы дагы адамдар бар, ошолор кыргыздын башын чогултуп, чакырып, Мергенбай келип чакырганда барып, конечно барып өзүмдүн кызматымды кылып турам. Андай адамдар бар, жок эмес. Ушундай адамдар көбүрөөк болсун деп баягы тилейт элем. Андай адамдар бар. Кölндө эмес, жалпы эле. Жалпы эле Кыргызда. Сөйдөн эми бир кыргызбыз да, мындай айтканда эл үчүн керек. Ал бар кыргыз ушул эки алыста жүргөн мигрант, алыста жүргөн кыргыздар үчүн керек да. Сиз акыркы жолу Кыргызстанга качан бардыңыз эле, жана Кыргызстанды сагынасызбы? Анан негизи албетте сагынасыз Салатоону, мекениңизди, тууган урукту дегендей. Анан ошо боюнча маалымат берип коесузбу? Байланышып турасызбы туугандарыңыз менен? Да, байланышып турам албетте. Анан быйылкы жылы досум ушундай бир башыман бир нерсе өттү. Өзүмдүн кичинекей иним каза болуп калды. Казбек деген иним каза болуп калды. Жүрөгү токтоп калды ошол дедиги. Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай жолунда иштеп жүрчү. Бир Кытайдын машинесин айдачу, жеңил машина, шефти тартчу. Тоодо, бийик тоодон ошол иним жүрөгү токтоп калды. Корккон нерсем болду ошол. Ушул алыста жүргөндө коркчумун да, бир туугандарым аман-эсен көрсөм деген. Ошол тилегим дагы ишин ашпай калды. Эми калган 11 тууганым аман болсун. Ошол кичинекей Казбек деген иним 53 жашында каза болуп калды. Алыста болуп калдым, жете алган жокмун. Ыйладым, айла жок экен, эмне кылабыз? Анан ден соолуктарын карап жүрүшү керек. Анан көп өтпөй эле да өзүмдүн атамды, биздин аталаш
өзүмдүн папамдын агасы Токтобек атамдын дагы баласы Турат деген энем Сырдыбаев ошол исторический биздин университетте историядан сабак берип декан болуп иштечү. Ошол энем да көп өтпөй эле бир айдын ичинде ал да каза болуп калды 48 жашта. Көлдөн жүрөк токтоп калды. Ушундай бир быйыл башыма ушундай нерсе түштү. Бир тууган жоготкон жаман экен. Ата эне жоготкон башымдан өткөн. Анан бир тууган жоготкон абдан жаман экен. Эми баарыңа бербесин, ошондон амандык болсун. Айла жок экен. Алыстан ыйладык, Курандан башка эчке жок экен. Өмүр ушундай турбайбы? Бир күлкү, бир мондай кайгы менен чогуу жүрөт экен. Ошондон бир туугандар аман болсун, бирибизди баалайлык. Анан не демекмин, инилериме ошол жаткан жери жайлуу болсун демекчимин. Ошол Казыбек деген, анан Турат дегеним каза болуп калды. Эми жашоо уланып атат. Андан көрө ошол тирүүлүктө бирибизди баалайлык, сыйлайлык, барктайлык дегендей. Анан өмүр ошондой экен, эми бул жаратылыш экен, айла жок, ага дагы баш ийди. Эми жалпы кыргыз элиме салам айтам, аман болуңуздар. Кыргызстанда көрүшкөнчө, Кудай кааласа барсам жакшы бир чоң концерт берем. Ошол Кудай кааласа көлүндөн баарыңарга салам. Аман эсен көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Жалпысынан алыста жашап жаткан ырчыбызга чыгармачылык ийгилик жана жаңы бийиктиктерди каалайбыз. Мерген турган элинин сүймөнчүк уулу, талант ташкындап турган учурунда мекенинен алыста болушу албетте өкүндүрөт. Балким эми анын чыгармачылык салымы татыктуу бааланып, көптөн күткөн мамлекеттик наамга ээ болчу мезгил да келгендир. Мындай сыймыктуу кадам анын демин арттырып, дагы да мыкты чыгармаларды жаратуусуна түрткү болуп күч бермек.